Кыргыз Республикасынын судьялык кызмат ордуна талапкерлерди электрондук тандоонун автоматташтырылган маалыматтык тутуму конкурстук тандоону санариптештирүүнү камсыздап, талапкерлерге конкурстун негизги этаптарынан электрондук форматта өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ишти баштоо үчүн талапкер бирдиктүү идентификациялоо системасы аркылуу жеке кабинетине кириши керек. Ийгиликтүү киргенден кийин талапкерге жарыяланган конкурстар жана алардын өткөрүү этаптары жөнүндө маалымат камтылган конкурстар бөлүмү жеткиликтүү болот. Арыз берүү үчүн талапкер кызыктырган конкурсту тандап, катышуу шарттары менен таанышып, жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдугун ырастайт. Андан соң талапкер анкетадагы маалыматтарды толтурат. Маалыматтардын бир бөлүгү мамлекеттик маалыматтык системалар менен интеграция аркылуу автоматтык түрдө жүктөлөт. Кийинки этапта судьялык кызмат ордуна катышуу үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтар толтурулат. Анкетаны толтургандан кийин талапкер белгиленген талаптарга ылайык керектүү документтерди электрондук түрдө тиркейт. Жүктөлгөн бардык документтер бирдиктүү тизмеде көрсөтүлүп, документтердин толуктугу менен тууралыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Арыз жөнөтүлгөнгө чейин система киргизилген маалыматтарды алдын ала көрүп чыгууга жана текшерүүгө шарт түзөт. Текшерүү аяктагандан кийин талапкер арызын Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин кароосуна жөнөтөт. Жеке кабинетте арызды кароо абалы көрсөтүлүп, талапкер конкурстук тандоонун жүрүшүн реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөй алат. Тандоонун кийинки этабына өткөн талапкерге тестирлөө тууралуу маалымат жеткиликтүү болот. Жеке кабинетте тестирлөөгө катышуу үчүн зарыл болгон бир жолку OTP код көрсөтүлөт. Код тиешелүү конкурс бөлүмүндө жайгашып, системада көрсөтүлгөн чектелүү убакыт ичинде гана жарактуу болот. Тестирлөө Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин имаратында көзмө-көз өткөрүлөт. Катышууну ырастоо үчүн талапкер өзүнө берилген OTP кодду колдонот. Тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөн талапкер конкурстук тандоонун кийинки этабы жазуу жүзүндөгү тапшырманы аткарууга өткөрүлөт. Жазуу жүзүндөгү тапшырмада Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин имаратында көзмө-көз аткарылат.
Конкурстун бардык этаптарынын жыйынтыктары системада катталып, конкурстук тандоонун ачык, айкын жана калыс өткөрүлүшүн камсыздайт.